Анан бирок жана 8-март деген урматтуугандар болбойт, бул күнөө. Эгерете күнөө. Жанагындай аны майрам деп эсептеген да күнөө. Майрамдоо да күнөө. Ал жерде жана эркек аял аралашып отуруп алып, шаңкылда бурдап, жанандай куйруктарды эметип силкилдетип бийлөө бүт күнөө. Аналы азыр аябай бир жаман өнөрлөрдү үйрөнүп келатат, даже кемпирлер бийлеп атат, чалдар бийлеп атат, уят. Ушундай болгондо да жанагы ыймансыз бузулган адамдардын бийин бийлеп атат, жанагы жамбаштарын ары бери кыймылдатып ушу жиндидей болуп, ушу жана картайган эле кишилер. Ошолор неге азыркы уялбайт? Уят жок да, уят жок, мына ыйман жок. Нерем менен баламан ыйман менен уят экөө бир тууган эжесиңдей дейт. Ошо бирөө кетсе экинчиси дейт. Ыйман жок. Бир тууганын көзүнчө мына тойлордо карап көрсөң, ушундай бир уяттуу нерсе, уяттуу анекдоттор айтып атат. Уяттуу кыймылдар жазып атат. Бири-бирине көчүктөрүн тийгизип атат. Ушу чоң аял келип, бир жаш жигиттин келип, ошо көчүгүн тийгизип атат, ошо улам. Эмне деген бул уятсыздык го? Чоң аялда бир даңкыйген бир 50-лерге барган аял, ошо мен баягы көргөзөт тойду. Ушундай бир плас акмакчылык болот да. Бир жерде болсо жип жылаңач болуп, эркектердин баары жылаңачтан болуп бийлеп атат. Футболкаларын чечип алып, майкасын чечип алып, ошо жылаңач. Ошо ортосунда бир катын бийлеп жүрү да, чоң катын. Мына ошондой адепсиздик, маданиятсыздык, уятсыздык. Мына ушундай майрамда, мына ушу майрам, ушундай майрамда да эң бир эмеде чоң күнөө болуп атат турган майрамдар да.